Кийинки суроо жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине суроо. Урматтуу Кутманова, өлкөбүздө 55 көмүр кендери бар. Жалпы суммардык запастары 5,5 миллиард тоннаны түзөт да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин көмүрдү отун ресурсту катары эле колдонуп келатабыз да. Башка дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдө бензин чыгарат, андан жана башка ушундай бир материалдарды алат да. Ушул боюнча бир сиздердин милдетиңиздер да бир өкмөткө бир сунуштарды киргиздиңерби, долбоорлорду бердиңерби? Урматтуу Садыр Нуркожевич, ошол маселе боюнча бизде чоң раздел бар. Ошо көмүрдү иштетип, биринчиден биз проекттерди ошо эл аралык фонддорго ошо переработка боюнча и кабинет министров менен жана иштегенге обогащение угля деп ошону жасатып киргизип атабыз. Эмдиги жылкы кара кече боюнча и жана золошлаковый отвалы деп коет, ошонун переработкасына азыркы күндө биз берген жасаган масштабированный проект боюнча утверждение болду да, ошол проект 150 миллион долларга. Канча проект бердиңер? Биз азыр ошо киргизип аткан кара кечеге обогащение андан ары брикетирование деп ошого 2 участок жасайлы деп атабыз. И переработка техногенных отвалов деп дагы 3 проект бар. Ошонун жалпы көлөмү 150 миллион доллар. Проектиңер аягына чыктыбы? Бердиңерби сунуш бир проект? Биз аны өзүбүздүн тиги линиябыз менен утверждение кылып туруп, сизге отдельно кабинетке 23 жылы январда киргизебиз. Анткени бизге уже подтверждение берилди, бекитилди. Бул эмеси жана реализация боюнча 23 жылга уже планга киргиздик. 23 жылы ушул проекттин үстүнөн иштедик да. Динара айым, сиз экөөбүздүн иштеп атканыбызга 2 жыл болду. 2 жылдан ашып кетти, уже 2,5 жыл болоюн деп калды. Анан шуну кылып атабыз, анан мындай планыбыз бар, анан тигиндей дебей, мына деп туруп сунушту киргизишиңиз керек. Эми келе жаткан жарым жылдыкта сурайбыз. Сизге жарым жыл убакыт, январдан биринчи кварталда июнга чейин болот. Беребиз. Биринчи кварталда берсеңер анда бетер жакшы. Иштеңиздер аны. Так, Кубанычбек Кеңешевич, азыр эле айтып өттүңүз, Улуттук банкта 40 тоннадан ашык алтын жатат деп. Барбы, чын эле барбы ошол алтын, же жөн эле сөз менен айтып атасыз? Ал алтын бар, ал алтын боюнча бизге атайын парламенттен комиссия келмек, биз ошо комиссияга алтынды көрсөтүп бермекпиз, алар көрсүн, кармап көрсүн деп ошону күтүп атабыз. Ал алтын бар. Чакырып туруп, карматып туруп, анан сүрөткө түшүрүп койбойсузбу? Мына жатат деп турупчу. Эми бул албетте тамаша иретинде алтын боюнча комиссия түзүлгөн, не болот ошол боюнча? Эртерээк текшерип келип жыйынтыгын элге жарыялап койсо жакшы болбойт беле. Председатель комиссиясы алмашты, бирок суроогун айтпай атышат. Качан жаңы жылдан келип. Хорошо, сизге суроо бар, 2 суроо. Азыркы учурда, акыркы убактарда коммерциялык банктар жана алмашуу бюролор, обменный пункттар бир бааны илип коюп, бирок элдер барганда андан жогорку баада алмаштырып берип атат деген ушундай бир арыздар түшүп атат мага. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Силер контролго ала албайсыңарбы муну? Бул иш боюнча контролго биз иш жүргүзүп атабыз. Ошондой болгон обменный бюролорго биздин проверкалар барып регулярно штраф салышат. Анан негизи ал жумушту жүргүзүп атабыз. Ушуну көзөмөлгө алгыла да, дайыма көзөмөлгө алып тургула. Жарайт. Анан жылдын башынан тартып коммерциялык банктар бай долларларды конвертация кылууда, жанагы накталай акчага айландырууда чоң өлчөмдө комиссия алып атат деген дагы ушундай бир арыздар түшкөн эле да. Ошону сиздер мындай бизде 3 мамлекеттик банк бар. Керемет банк, РСК банк, Айыл банк. Эмне үчүн ушуларга которуп ала албайсыңар? Ушуларга которуп берип, шарттарды түзүп берип, ылдыйраак кылып проценттерин, анан элге дагы пайда болот, ошондой кылсаңар, и бизге мамлекетке дагы пайда түшөт эле да, мамлекеттик банктарга дагы. Неге муну колго ала албайсыңар? Азыр менин маалыматым боюнча 0,9% менен которот экен, конвертациясы дагы бийик экен. Ушуну бир банктарга, мамлекеттик банктарга алсаңар, бүгүнкү күндөн дагы көбүрөөк пайда табат эле да. Мисалы мына Айыл банк буга чейин 250 миллиондон 300 миллионго чейин гана берип келген, таза кирешеси. Мына быйыл болсо 1 жылда 3 миллиардтан ашып кетти. Мына Айыл банк аркылуу которуп аткандар, конвертациясы бар, которот, башкалар, бизнесмендер которот дегендей.
Мына ушул жагын колго алсаңар дагы 3 эмес 5 миллиардка чейин чыгарсаңар болот эле. РСК банк болсо 639 миллионго чыгыптыр таза кирешеси. 9 эле айдын жыйынтыгы менен. Керемет банк. Ушуларга албайсыңар, ошол колго албайсыңар. Силер банковский системаны, ушу валютный системаны көзөмөлгө алып, 3 банкты чакырып отуруп алып, проценттик ставкаларын ылдыйлатып, жанагындай услугаларыныкын ылдыйлатып ушинтсеңер, бүт бардыгы ушу 3 банкка келет эле да. Элге да жакшы болот эле, бизнесмендерге дагы и мамлекетке түшөт эле да. Түшүнүктүү Садыр Нуркожоевич, биз Кабмин менен чогуу тийиштүү чараларды көрөлүк ушул багытта. Тийиштүү чараларды көргүлө. Албетте биз коммерциялык банктарды да четке кагып койбойбуз, бирок алардын былтыркыга салыштырмалуу таза кирешели 10 айдын ичинде 19 миллиард сомго жетиптир. То есть 5-6 эсеге өсүп кеткен. Бирок экономикага берген кредиттердин көлөмү андай темп менен өскөн эмес да. То есть кирешени таап алды, чөнтөгүнө салып алды, бирок рынокко, элге кайра бербей атат да. Ушул жагын көзөмөлгө алыңыз сиз. Жарайт. Кийинки жылдарда ушундай арыздар болбосун. Эмир Алиевич, микрофонго келсеңиз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору. Быйыл бизге тикелей инвестиция $1 миллиардка долларга жакын тикелей инвестиция келди. Ушунун ичинен сиздердин агенттик канча пайызын алып келе алдыңар? Ушул боюнча так маалыматты айтыңызчы, канча пайызын же болбосо канча миллион долларды сиздердин агенттиктин жардамы менен биз алып келдик? $1 миллиард тегерегинде туура айтасыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биздин агенттик менин маалыматым боюнча бул жылдын ичинде $300 миллион тегерегинде проекттер жүргүзүп, ошо проекттерди кээ бирлери 21 жылдан, кээ бирлери 20 жылдан бери башталып келаткан, бирок токтоп калган ушу жаңыланып бүтүрүштү. 300 миллион факта келдиби? 300 миллион тегерегинде. Тегерегинде силердин көмөгүңөр менен келди. 30% силердики экен да. Негизи муну көбөйтүшүңөр керек, силер иштешиңер керек. Бизде 7 област, 44 район, 32 шаар. Ушулар боюнча бардык жерде, ар кайсы жерде кандай өндүрүштү салса болот инвестор келип. Мисалы инвесторлор келет да кайерге акча салам деп долбоорлорду сурайт. А бизде болсо андай даяр долбоорлор жок. Ушунун бардыгы силердин мойнуңарда болуш керек. Даяр долбоорлорду алдына таштап коюшуңар керек. Мынакей деп туруп. Мына ушунун үстүндө иштегиле январдан баштап. Мына биз энергетика министрлигине тапшырма бергенбиз, ушундай долбоорлорду даярдагыла деп. Инвесторлор келип эле гидрогестерди салабыз деп келип атчу, 2 жылдан бери келип атат. Сары Жаз каскадкеси, Камбаратинский, Суу Самыр, Кокомеренский, Казарманский каскадтарга мына даярдап алышып келгенде алдына таштап коюп атат. Силер да ошондой болушуңар керек да. Силер иштешиңер керек. Целый агенттигиңер бар. Ушул боюнча иштерди жүргүзүшүңүз керек. Кыскача маалымат кетсем уруксат берсеңиз. Жыйынтыгын биз келе жаткан жарым жылдыкта көрөбүз. Январдан баштап иш алып баргыла, өлкө боюнча кайсы районго мисалы фабрика салса болот, тигүү цехтерин ачса болот, заводдорду салса болот, айыл чарбасына салса болот дегендей. Же болбосо жана башка ушундай долбоорлорду даярдашыңар керек. Реалдуу долбоорлорду. Азыр уруксат берсеңиз, Садыр Нуркожоевич, биз азыр 2023 жылга 100 долбоордун башында иштеп атабыз. Анын ичинде мамлекеттик долбоорлор да бар, анан жеке ишкерлердин долбоорлору бар. Негизинде буга чейин аябай чоң жанагы мамлекеттик иш долбоорлор менен иштеп аттык эле, бирок азыр болсо ишкерлердин башында байлап атабыз, биринчиден. Экинчиден, сиз 1,5 жыл мурун бир чоң тапшырма бергенсиз, инвестиционный кодекс даярдап чыккыла деп. Ошо инвестиционный кодексти азыр даярдап атабыз. Анын артынан да жер кодексине, суу кодексине жана башка кодекстарына мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, кабинет министров менен түзмө-түз курулган контракттар боюнча жана инвестиционный соглашениялар боюнча жана ГЧП соглашениялар боюнча сиз жана Акылбек Сомбекович берип аткан тапшырмаларда, мисалы инвестор келсе жерди биз бекер бере алабыз, аяка суу өткөрүп бере алабыз, электричество алып келип беребиз дегенде көбүнчө жана кичинекей мыйзамдарда жана кодекстерде немелер болуп калат да, проблемалар болуп калат. Ошо көйгөйлөрдүн баарын толугу менен алып салганга жана оңой бир инструмент даярдап бергенге ошо долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйрса 6 айдын ичинде же 3 айдын ичинде ошо долбоорду өткөрөбүз. Ал боюнча да сиз өзүнчө доклад бересиз, Садыр Нуркожоевич. Жакшы, отуруңуз анда. Жарым жылдыкта кийин сурайбыз сизден. Ушул боюнча отчет бересиз баарына. Жакын күндөр ишке беребиз. Бир чакан кести. Ачылышы болот. Ачылыш болот. Калган салынып атканын, долбоорлор даярдалып аткандарды жергиликтүү бийлик, энергетика министрлиги жардам беришиңер керек. Чуркап артынан түшүп документтерин.
Мына биз өзүбүз суунун башында туруп кожоюндук кылып отуруп анан кыштын күнү биз башка кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт саат электр энергия сатып алабыз импорттон. Бул биз үчүн аябай уят болуш керек да. Ушуну 20 жыл мурун эле биз экспорттоочу өлкөгө өтүп кетишибиз керек болчу. А эч көңүл бурбай, бир дагы чоң кес салбай, чакан кес да салбаппыз. Ошентип келип анан мына ушул кризиске келип отурабыз. Ошон үчүн бизнесмендерге, жанагындай инвесторлорго чуркап аркасынан жардам бергиле. Кагаздарын чойбой, айрым учурларда жарым жыл, 1 жыл созуп жаткан убактылар да болгон буга чейин. Мындан ары андай болбосун, урматтуу энергетика министрлиги. Отуруңуз, ушуну көзөмөлгө алгыла, жардам бергиле ушуларга.